Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлар менен берүүбүз улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо маалында жеке менчик каналдардын үгүт иштерине катыштырбоо сунушун демилгелеп жатат. Эмне үчүн мындай маселе көтөрүлүп жатат? Кесиптешим Мирлан Айталы менен ушул маселенин тегерегинде маалымат алсак. Мирлан, менимче бул жеке телеканалдарга тыюу салынышы жана үгүт иштерин тыюу салынышы алда күтүлүп жаткан президенттик шайлоого карата болсо керек. Бирок ушинсе дагы бул эмнеге байланыштуу экендигин түшүндүрүп бересизби? Ал жактагы расмий өкүлдөрү кандай жооптор менен эмне менен түшүндүрүп жатышат? Саламатсызбы, Айгерим. Ооба, бул жакында күзүндө боло турган шайлоого байланыштуу дегендер бир кептер бар. Негизинен демилгечинин тагыраак айтканда Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Журабаеванын айтымында талапкерлердин, шайлоого катыша турган талапкерлердин же партиялардын мүмкүнчүлүктөрүн бир тең кылуу максаты бар. Анткени акчасы көп, капчыктуу мындай талапкерлер, акчасы азыраак талапкерлерге караганда мындай мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот деген ойду айтып жатат. Биз телефон менен байланыштык эле, Гүлнара Журабаева менен ошол интервьюну сунуштап кетсем. Жеке телеканалдар деле биз деле ошондой үгүт жүргүзүбүз келет десе, анда алар деле бирок акчасыз биз ошол эфирный убакытты деген, бул эфирный убакытты чучу кулак менен ар бир кандидатка берип, ошондой үгүт жүрүшө болот да. Үгүт адилеттүүлүк болот. Ар бир кандидаттын акчасына карабай бирдей шарт түзүп өткөзсө болот. Ушуга кошумчалай кетейин. Гүлнара Журабаеванын кечиресиздер айтуусу боюнча бул чет өлкөдө дагы болгон көрүнүш деп эсептейт. Тагыраак айтканда Жапониянын тажрыйбасын алып ошо менен демилгени ошо менен колдоп жүргөнүн айтат. Мирлан, демек Жапонияда дагы ушундай шайлоо маалында жеке телеканалдар, анан мамлекеттик телеканалдар деп экиге бөлүнүп үгүт иштерине карата дагы эки жаатта болгон мисал бар экен, ошону айтып жатасыздар сиз. Ооба. Мирлан, буга карата журналисттердин өздөрү кандай сөздөрүн айтып жатат? Кандай кабылдашты ушундай демилгенин көтөрүлүшүнө карата? Медиадистер, журналисттер бул кабарды чоң жаңылык катары кабыл алып жатышат. Кээ бирөөлөрү шок деп дагы мындай шокто болуп калдык бул жаңылыкты уккандан кийин деп дегендери да бар. Кээ бирөөлөрү сөз эркин деген басмырлоо деген дагы баамдарын айтып жатышат. Негизинен ушул тема тууралуу биз эл аралык уюм Интерньюз сыяктуу медиа-адистерден бириси Өмүрбек Сатаев менен сүйлөштүк эле, ошол үзүндүнү сунуштап койсом. Бул жерде бөлбөш керек. Бул бир топ эле ушу телерадио компаниялардын экономикасына зыян келтирет деп ойлойм. Бул демилге менин оюм боюнча ушу биздин мамлекеттик эмес телеканалдардын укугун тебелейт деп ойлойм. Мирлан, дагы суроо, менимче мындан бир нече жыл мурун ошо саналуу телеканалдар элге маалымат жеткире турган болсо, учурда алардын саны көбөйгөндөй. Анан учурда жалпысынан деле ушул жеке каналдар деп бөлүнүп жаткан соң Кыргызстанда көп бекен, көп болсо саны канча экендиги эле ушул тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Рахмат, сурооңузга туура айтасыз. Кыргызстанда 2010 жылдан баштап эле телеканалдардын саны көбөйгөн. Азыр эми мына 15 майда санариптик берүүгө өткөндөн кийин телекөрүүчүлөрдө биздин жарандарда тандоо ыкмасы дагы жакшыртылат. Ушуга кошумча кылып айтып кетейин, кээ бир телеканалдардын ээлери баарыбызга эле маалым, же саясатчы, же мындай капчыктуу адамдар. Ошол үчүн бул демилге ушу президенттик шайлоонун астындагы бир иш-чара деп адистер ошондой божомолдоп жатышат. Рахмат сизге. Биз менен кесиптешим Мирлан Айталы болду. Мамлекеттик ипотекалык кечиресиздер, Борбордук шайлоо комиссиясы сунуштап жаткан жеке каналдар шайлоо маалында үгүт иштерин жүргүзбөшү керек деген маселенин тегерегинде маектештик. Белгилей кетсек, негизи
талапкерлер жеке менчик телерадио компаниялар аркылуу акчасын төлөп көп үгүт жүргүзсө, айрымдарында мындай мүмкүнчүлүк жок экенин жөө келтирип жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясы бирок ошол эле кезде БШКнын кээ бир мүчөлөрү мындай сунушту да кабыл алууга каршы добуш беришиптир. Алардын айтымында бул шайлоочулардын жана талапкерлердин тандоо укугун бузат деген дагы пикирлерин жөө келтиришкен. Айтор, бул теманын алкагында биз сөзүбүздү уланталык деп турабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Шенбай Кадырбеков 11 каналынын түз эфирине конокко келген болчу. Шенбай мырза, кош келипсиз биздин студияга. Биринчи эле суроо, албетте сиз бул баягы демилгени көтөрүп жаткан жанагы орган Борбордук шайлоо комиссиясында кезинде да сиз иштеп кеткенсиз, анын ичиндеги баягы ашкананы да жакшы билесиз дегенде ошондон улам суроо деги эле азыркы ушул жеке канал, анан мамлекеттик канал деп экиге бөлүнүп жаткандыгына кандай көз караштасыз? Пикириңиз кандай бул жаатта? Ой, жакшы, бирок философиясы кичине башкача болуп атат да. Кеп шайлоодо атаандаштарга тең мүмкүнчүлүк бериш керек деген сөз айтылып атат да. Бул маселе келгенде ар бир адамга бул мамлекеттик телеканал болобу, же радиостанция болобу, же жеке менчик телеканал болобу, буга бөлбөш керек дагы ар бир инсанга, талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк бериш керек. Мында теңири тескери башкача философия менен алып келиш керек. Мисалы, жанагы баннер, плакат, слакат дегендердин баардыгын жокко чыгарып, анан шайлоо убагында жана той берип, концерт коюп, ошентип атпайбы? Алардын баарын токтотуп, бул ойду башкача кылыш керек дагы. Талапкерлерди кайсы гана телеканалда болбосун, талапкерлер бирден эки кишиден кем эмес, ар бир эмеде диалогко, диспутка, анан кийин бири менен жанагы тематика боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы бир теманы ар бир чарба боюнча, кум төрү маселеси болобу, айыл чарбасы болобу, медицина болобу, маданият болобу, ошо тема боюнча эки болобу үч талапкерлердин арасында ошонун ой пикирин талаш тартышын көрсөтүш керек элдерге. Өз учурунда Петр Первыйдын бир указ чыккан экен. Мындан ары баярлар жазма түрүндө эмес, оозеки мага доклад кылсын, мен алардын башында эмнеси бар экенин көрөйүн дегендей да. Ошондуктан биздин шайлоочулар ошол эле талапкердин капчыгы чоң болобу, өзүнүн бай болобу, же кедей болобу, ал эмес аң сезими кандай экен, Кыргызстандын келечегин чече турган маселелерге ою кандай экен деп диспуттан, талаш тартыштан кимдин кандай экенин билет да. Мына илгери жанагы одномандатный парламент болгондо эми үчүн кыйын суурулуп, элдин арасынан кыйын депутаттар чыккан. Эми үчүн дегенде элдин арасынан кыдырып жүргөндө ар бири өзүнүн аң сезимин айтып, талаш тартышып, шайлоочулардын айткан суроолоруна жооп берип атып, ошондон угуп отуруп элдер тандап, эл өзү негизи тамырчы болот, туура тандаганга мүмкүнчүлүктөрү болот. Мына ошондуктан телевидениядан кайсы гана болбосун, жеке менчикпи же мамлекеттик болобу, дебат негизинде гана болсун деген сөз болуш керек дагы. Анан кийин эгерде райондордо болобу, областтору, айылдарда болобу, аякта дагы Борбордук шайлоо комиссиясынын календарынын негизинде түзүлгөн жерде жолугушуп дебаттарга катышыш керек. Бул маселе келгенде телевиденияга да жакшы болот эле, элдин баары да көрүп. Мына ушундай философия алып келсе, анда НТС-те болобу, силердин телевиденияда болобу, башка сентябрда болобу, бирдей мүмкүнчүлүк барына болот. Бирок ошол эле кезде тыюу салыш керек. Өзүнчө чыгып, өзүнүн жанагы оюн, пикирин айтып, мен убада бергенге мүмкүнчүлүк бербеш керек деп бир гана дебат болуш керек. Мисалы, бир талапкер мен муну кылам, тигини кылам деп жана убадаларын берип турса, экинчи эле талапкер аны ордуна отургузуп коет. Кой, аны кандай кыласың деп. Мисалы, кум төр маселесине келгенде эле бирөө мындай кылам десе, экинчиси жок, андай мүмкүнчүлүгүң жок деп. Мына ошондо элдер акыл сезимине карайт дагы баа берет. Анан кийин теледебаттарда атаандаштар чымчы өтүшөт, каталар болсо ошону айтып коюшат. Анан бири-бирине да суроо беришет. Айтор, мына ушундай формулировка менен, философия менен алып келсе, келечек келе турган жогорку кеңеш болобу, президенттик шайлоодо анда тең мүмкүнчүлүк болот. Шенбай мырза, мисалы сиздин азыркы кесиптештериңиз же болбосо экс кесиптештериңиз деп айтабыз, Айтор, алар жанагы капчык же болбосо каражат жагына байланыштуу деп жатпайбы, жогорудагы демилгени. Кандай чынында эле ал жакта баягы ушу президенттик шайлоого талапкер боло турчу адам албетте жанагында шайлоо фондуна акча берип жатат, бирок ошол эле учурда аларда дагы жанагындай бир гана дебат менен сиз айтып жаткандай уюштура турган болсо,
багы өзлөрүнүн жеке программасын толук калың элге жеткирүүгө жанагындай мүмкүнчүлүк азайып калбайбы дегеним да, балким аларга да тандоо кеңирээк болушу керектир. Программа, талапкердин программалары коюнда окшош бири-бирине. Бартың асмандагы жылдызды алып келип силер барыңарга берем, проценттик аз чок кредит берем деп убадаларды берет, анан жанагы президент болгондо же депутат болгондо бартың унутулуп калат. Бул жерден шайлоочуларга эмне керек? Алардын аң сезими кандай экен? Мисалы айыл чарба маселесин алалы же маданият, ошоду көйгөйлүү маселелерди кандай чечейин деген ою бар экен деп. Мына ошолорду угуп отуруп элдер тандап алат өзүнүн. Эгерде бүгүнкүдөй калып калса, анда башкача болуп калып атат. Мына эмне үчүн бүгүн талапкерлер урганда элдин арасынан айтып атат, Бабанов Эмирбек утуп алат. Эмне үчүн десе, анын өзүнүн НТС деген телевидениясы бар, акчасы көп. Ошондуктан жанагы Төрөбаев башкалар ута албайт деген да элдердин арасында сөз болуп атат да. Мына ошондой мүмкүнчүлүктү жок кылыш керек дагы. НТСте ошол эле Төрөбаев болобу, Адаха Мадумаров болобу же Сариев болобу, ошол Бабанов болобу, силердин телевиденияден дебаттан ар бир маселеге оюн пикирин айтат. Шемер мырза, дагы бир суроо, учурда мисалы жана сиз үгүт иштерине байланыштуу сөзүңүздү айтып кетпедиңизби? Азыркы учурда эми расмий түрдө ушундай президентке талапкер катары аттанып жатам деген айрым саясатчылар учурда жерлерде мисалы жанагындай жергиликтүү эл менен жолугушуп, дагы деле аларга баарылашуу же өзүнүн программаларын тааныштыруу өңдүү жолугушуулар болуп жатыр. Деги эле сиз багы ошол борбордук шайлоо комиссиясында иштеп кеткен адам катары ошол мыйзамга келе калганда бул эч нерсени бузбай эле турабы же аларга мындай учурда ага чейин деле багы үгүт иштери баланча күндөн баштап жарыяланат деп расмий айтылбаганга чейин деле ошондой жолугушууларды өткөрө берсе болобу? Үгүт иши уже бүгүн башталды. Көчө күнү башталды. Мына талапкер болуп көрсөткөндөр азыр айылдарды кыдырып атат. Майрам учурунда өздөрүнүн тиги каалоолорун айтып атат. Айтор шайлоого чыгып президент болом, депутат болом деген шайлангандан кийин эртеси күнү эле жанагы үгүт иши башталат. Бирок бул жерден жанагы бизде көп азыр жанагындай тыюу салынбагандан кийин көп убада берүү, иш сатып алуу добуштуу ушундай маселе кетип атат да. Өзгөчө жанагы пропорциональный система, партийный система болгондо жанагы талапкерлер акча менен өтүп аткан себеби ошондой болуп атат да. Элдер кимди шайлап аткан экен, жана тизменин артында ким бар экен билбей калып атат да. Мына ошондуктан жанагындай дебат, анан кийин мындай бир подсознание деген түшүнүк бар. Адамдын жанагы аң сезиминен дагы ички аң сезими болот. Мисалы базар магазинге барганда Coca-Cola турат дагы же Pepsi-Cola турат. Эмне үчүн Coca-Cola'ны сатып алып атабыз? Эмне үчүн рекламадан Coca-Cola көп чыккан үчүн ошону сатып алып атабыз. Аң сезимдин ички аң сезимине өтө таасир этет. Мына ошондойлордон алыс болуш үчүн жанагындай бир гана дебат, плакаттарды аз кылып жанагындай элдерге чыгып өзүнүн ой пикирин айта турган мүмкүнчүлүк болуш керек. Анан дагы бул мыйзамды өзүңөр билесиңер, кыргыз тилинен жанагы экзамен берип атканда ал жерде эң негизги талап ушу кыргыз тилинде өзүнүн программасын айтат. Ошондо өзүнүн келечекте президент болом дегенде эмне программасы бар экенин ошондо айтып алат да, кыргыз эли баары угуп калат. А бирок программалар айтып аткан коёндо окшош деп. Бүгүнкү болуп аткан турмушка анан кийин ал жерден дагы эл бири-бирине жанагы мурунку иштеген жумуштарынын кандай кемчиликтери ошону айтылып калат. Ошондо элдер да угуп калат. Бул жагына келгенде жакшы болот эле. Шемер мырза, дагы бир соңку бир суроомду берип өтөйүн. Мына сиз кантсе дагы бул кызматта иштеп кеткендиктен азыркы ошол жана президенттик шайлоого карата даярдыгы учурда кандай өзгөрүүлөр бар экен, мурдагыларга салыштырмалуу биле алдыңызбы? Учурдагы Боршойкомдун өзүндөгү жана ошол эле сиз айткан жана бул сунуш катары ошол сиздин сунушуңузду жеткирдиңизби, балким сиздин пикириңизди кабыл алыштыбы дегендей? Бул жагына келгенде мыйзам жазылды. Азыр Аалам партиясы, Арнамыз партиясы дагы 2-4 башка партиялар дагы элге жана мен айтып аткан ойду мыйзам түрүндө жазылып, элден кол чогултканга азыр шарт түзүп, анан кийин жогорку кеңешке элдин демилгеси катары алып чыгалы деген ой болуп атат. Эгерде эл колдоп берсе, 10 миң деген добуш чогулса, жогорку кеңешке жанагы өткөрүп берет дагы. Эгерде жогорку кеңеш кабыл алса, жанагы мен айткан ойлорум бар тең турмушка ашып калышы мүмкүн. Рахмат сизге пикириңизге. 11 каналынын түз эфиринде Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков болду. Биз берүүбүздү улантабыз. 11 каналда калыңыз.